Күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөн тарта кийим-кече, тиричилик буюмдарына чейин Ош базарынын чет жактарынан эле соода жүргүзсөңүз болот. Бул аймак көп жылдан бери башаламан соода-сатык жайына айланган. Күнүмдүк тиричилик кылуу менен салык төлөөбөздөн базардын айланасында каалаган нерсесин саткандар арбын. Мындан улам тиешелүү органдардын кызматкерлери мыйзамсыз соода жайларына рейд жүргүзүп, базардын аймагын тазалоого аракет кылышат. Бирок бул сыяктуу текшерүүлөр жаңжал жана уруш талаш менен аяктайт. Акыркы убакта мыйзамдуу иштеп салык төлөгөн сатуучулардын өздөрү да мыйзамсыз соодага каршы күрөшө баштады. Берекет ынтымагы профсоюз уюмунун төрайымы Гүлчехра Омонованын айтымында соодагерлер Ош базарынын ишкерлер биримдигине биригип, Бишкек шаардык мэриясынын Ленин райондук администрациясы менен меморандумга кол коюшуп, Борбордук базардын айланасын тартипке келтире башташты. Бирок өзүм билемдик менен соода кылгандар бул процесске каршы чыгышып, ишкердикке болгон укуктарын коргоого аракет кылган соода ээлерин коркутуунун түрдүү жолдорун колдонуп келет. Көчөдөгүлөрдүн бардыгын эски милициялар үйрөтүп койушкан. Өзүнчө бир топ аялдар бар, бир 10-15 чакты аял бар. Дилором Кадирова деген аял бар, мафиянын башы. Анын күйөөсү Караев Алтынбек деп Сокулук районунда десятканын начальниги болуп отурат. 15 жыл Ленинский районунун ичинде тяжести деп мындай каттуу меме менен иштеп жүргөн бала. Бул ошол аялынын бүт кылган иштерин жаап жашырып, ошо эме кылышат. Кошо жаап жашырат, кылган иштерине кошо чогуу иштешет. Тиги 15 аялды уюштуруп, ар кандай интригаларды кылышат. Базарды иретке келтирүүнү каалаган демилгечилер мунун артында мыйзамдуу сатуучулардын тынч бизнес жүргүзүүсүнө тоскоол болгон түптөлгөн коррупциялык схема, жана калса бүтүндөй мафия тургандыгын айтышууда. Жабырлануучулардын бири ишкер айым Анара Абдразакова өзүнө карата бейбаштык аракеттер жасалгандыгын, ошондой эле мүлктөрүн уурдагандар болгонун айтат. Бирок анын бардык айткандарына карабай күнөөлүүлөр жазалана элек. Ош базарынын аймагында тигил же бул товарды саткандарга физикалык жана бейбаштык аракеттерди жасашат. Мына ушуга байланыштуу биз бүгүн маалымат каражаттары аркылуу кайрылуу жасап жатабыз. 22 апрелде Дарья Кадыркулова мени сабагандан кийин арыз жазган. Андан кийин аны соттук медициналык экспертизага жөнөтүшкөн. Кийин ага экспертизанын корутундусун соттук медициналык эксперт Батаева берген. Экспертизанын жыйынтыгында ишти жабуу үчүн Кадыркулова дагы денесинен жаракат алган деп беришкен. Бул кадимки мыйзамсыз иштегендердин схемасы. Түгүл Сайыткулова мындай мафиянын кордугуна жана кол салууларына кабылгандардын бири. Ал 3 баланын энеси. Анын айтуусу боюнча ал мурда Ош базарында мыйзамсыз соода кылып жүргөн. Балдарын багуу үчүн бул нерсеге аргасыздан барган. Учурда каарманыбыздын көптөн бери базарда иштебесе дагы коркутуп үркүтүүлөр болуп жатканын айтат. Милициялардын госпиталына барып жатам, жаткандан кийин мен кетем деп балдарым не болду деп ыйлактап чыгып көчөгө чыксам кайра эмело ой Дилором Кадирова машинеде туруптур. Мени машинеге салып алып, Мамакеевке алып келет. Түндө саат 2-де Мамакеевке алып келип, сен ишиңди мындай эле жардыртып, кайра кесип кайра тип коебуз. Сен больницада жатып турасың, эмет бүтүрөмүн буяктагы ишти деп. Себеби өзүнүн артыны жабыш үчүн Дилором Кадирова мени ушундай кылат. Бүгүн чогулган соодагерлер маселени чечүүнү талап кылып президентке кайрылышты. Бул жагдай боюнча биздин чыгармачыл топ Бишкек шаардык мэриясына кайрылганыбызда алар кырдаал тууралуу кийинчерээк түшүндүрмө берүүнү убада кылды. Бегим Айталантова, Талас Аманбеков, 5 канал.